Oturup otursa болобу же эркектер башка, аялдар башка болуш керек? Ооба. Аял менен эркек аралашып бир канада отурбаш керек. Бул Аллах субханаху ва тааля бизге буйрган: "О момундар, көзүңөрдү жапкыла, көзүңөрдү тыйгыла." Аялдарга да Аллах субханаху ва тааля: "О момун аялдар, көзүңөрдү тыйгыла эркектерден" деген. Аял дагы, эркек дагы көзүн тыйыш керек. Көз тыюунун жолу башка отуруу. Анан отурган жерде сөзсүз Алланы эстебестен кетпөө. Беймани сөздөр, беймани икаялар, буларды токтотуп, отурган жерде дагы бир пайдалуу, бул дүйнөбүзгө дагы, акыретибизге дагы пайдалуу сөздөрдү сүйлөшүп, Алланы эстеп туруп кетишибиз керек. Кимдер эгерде бир дасторконго тамакка чогулуп Алланы эстебестен кетсе, өлүккө топтолуп таркап кеткен канаттууга окшойт. Бизде жору дейбиз, таскара дейбиз. Алланы эстебестен кетпешибиз керек. Аял менен эркек бир үйдө аралашып отурганга болбойт. Махрам эмес аялдарга. Дарат алып жатканда наскини бут жууганда олтуруп чечиш керекпи? Же дарат алгандан мурда чечип коюп, анан алыш керекпи? Анткени дарат алып аткандын арасында не дейт? Иш болбош керек дейби? Дарат алып атканда кайсыл абал өзүнүн абалына карайт. Кааласа наскини чечип коюп дарат алсын, өзүнө ыңгайлуу. Кааласа дарат алып бүткөндөн кийин жуусун. Эч кандай айырмасы жок. Качан чечет, качан коет. Мурда кийин айырмасы жок. Өзүнө ыңгайына карап гана. Анан наскини байпакты чечти деген нерсе ал башка иш аралашты деген эмес. Ал дарат алып аткан болот. Байпагын чечип аткан болсо дарат алып аткан болот. Кийип аткан болсо да дарат алып аткан болот. Бунун эч кандай мааниси жок. Качан болушу. Ассаламу алейкум. Бозо дейби? Бозо динибизде кандай? Ичсе болобу? Же ага тыюу салынганбы? Бозо маселеси. Бозо Куранда сүннөттө аталган эмес, бозо деген нерсе. Бирок арабтарда бозого окшогон набиз деген нерсе бар. Набиз дагы ошол биз буудайдан анан угутту кыскасы ачытып жасагандай эле арабтарда да набиз деген нерсе бар, курмадан жасай турган. Ушуга окшотуп ачытып жасайт. Буга тыюу салынган. Набиз деген нерсеге кескин тыюу салынган, арам кылынган. Анан бозонун экинчи маселеси мас кылабы, кылбайбы? Мас кылуучу ичимдиктерге киргендиктен буну ичкенге болбойт. Жашы болобу же аябагандай пышкан болобу, баары бир болбойт. Бозо ичкенге болбойт. Кеңирээк айтсак болот эле, бирок мас кылган ичимдиктерге киргендиги үчүн ичкенге болбойт. Башка сөздөр менен кереги жок. Эми ачыганда жашаң бозо, анан башка айырмасы жок. Бардыгы бирдей бозо ичкенге болбойт. Гусул алып жатканда дарат сынып калса эмне болот? Же кайтарып алыш керекпи? Гусул алып жаткан учурда дарат сынса, ошол учурда дароо гусулду кайра башынан алат. Гусул алып бүткөндөн кийин дарат сынган болсо, ооба дарат алат кайрадан. Гусул арасында сынган болсо, гусулду кайталайт. Гусул алып бүткөндөн кийин сынган болсо, анда дарат алат. Алып бүткөн болсо дурус болот. Алып бүтөрек болсо кайра гусул. Ооба.
Өлümдөн кийинки жашоо жөнүндө айтып бериңчи. Кантип өлүмгө даярдык көрүү керек? Өлүмдөн кийинки жашоо бул кабыр жашоосу. Кабыр жашоосу, кабыр азабы же кабыр рахаты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кабырды же жаннаттын бир чуңкуру болот, же дозоктун бир чуңкуру болот деген. Ким Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кимде-ким бул дүйнөдөн жаннатка ылайык боло турган болсо анда кабыр рахатына, кабыр жыргалына ээ болот. Кимде-ким бул дүйнөдөн дозокко ылайык бара турган болсо кабыр азабына дуучар болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде рух асманга көтөрүлөт. Аллах субханаху ва тааля буйрат жерге кайтарганга, өргө кайтарганга. Эгер рух ошол жакшы адам болсо, кабыр жыргарына ылайык болсо, оң жагынан жаннат көрсөтүлөт, кыямат эртерээк болсо экен деп жата берет. Дозокуга сол жагынан дозоку көрсөтүлөт, кыямат күн болбосо экен деп коркуп жата берет. Бул өзү азап. Ошондуктан кабырдагы эң коркунучтуу абал кабыр азабы. Кыямат күнгө чейин. Кыямат күндө башка сурак сабал, башка азап, башка жыргал. Кабыр азабына дуучар болбоонун себептери Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир эки кабырдын жанынан өтүп баратып, көк дарактын чырпыгын же бир бутагын сайып кетет эки көргө. Ушул кургаганга чейин азап көрбөй турат дейт. Бири ушакчылык кылган, адамдарды чагыштырган адам кабыр азабына дуучар болот. Экинчиси кийимин саарасынан таза алып жүрбөгөн. Сааранын эгер кийимге тамчылап кала турган болсо, намаз жүрбөй калат. Кийим булганып калса саараларына, ал намаздын кабыл болбошуна себепчи болот. Ошондуктан кабыр азабына ылайык болуп калат. Намазды, зикирлер, кылган жакшы амалдарыбыз, бирөөлөргө таркаткан жаман сөздөр, булардан этият боло турган болсо, иншаллах кабыр азабына дуучар болбойбуз деген үмүт. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам даракты сайып кеткени бул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга гана таандык. Бул пайгамбарлык муъжиза болот. Биз барып дарак сайсак, бирөөнү кабыр азабынан куткарбайбыз. Кабыр азабына даярдык көрүү ушул сабактарыбыз. Ушул дин талим тарбиябыз бул да бир себеби, иншаллах. Бул дагы биздин кабырды азабынан кутулуп кеткенге бир себепчи болот, жолу болот, иншаллах. Даарат болуп намаз окуп жатканда арткы жактан жел чыккандай боло берет. Бирок эч нерсе чыккан эмес. Ошол намаз эмне даарат бузулабы же бузулбайбы? Эгер даарат жел кадимкидей чыккан сезилген болсо, даарат сынат. Дааратты кайтарып алыш керек. Анан васваса деген нерсе болот. Васваса чыккандай боло берет. Ошол учурда васвасага берилбестен намазды толук бүтүрүш керек. Сал чыгып кеткендей болду деп эле васваса кылып намазды кайра окугандын кереги жок. Кээ учурларда кимдир бирөөлөр бар экен, ошол дааратты деле баягы даарат толук албагандай болуп эле кайра даарат ала берет экен. Бул васваса. Шайтандын васвасасы. Ошол учурда васвасага берилбестен намазды толук окуп тура берет. Ошол намаз окуп жатканда чыкканга алып жиберип чыкпайт да, ошол. Намаз болот. Анан неме кылбаңыз. Көңүлүңүз тынч болсун анда. Ооба. Ооба. Мечитке намазга сабакка балдарыбызды ээрчитпестен келип жатабыз. Кыяматта жооп беребизби? Кыяматта жооп беребиз. Балдарыбызга жооп беребиз. Балдарыбызды Алладан корк деп тарбиялабасак, мечитке алып келип көндүрүп үйрөтпөсөк, мечиттен узак чоңойтуп аткан болсок, сабакка талим тарбияга алып келип аткан болсок, Алланын астына жооп беребиз.
Керек болса бул дүйнөдө көрөбүз анын азабын. Себеби мечиттен узак чоңойгон бала, Алладан коркпогон бала бул дүйнөдө ата-энени жакшы сыйлабайт. Чындап Аллахтан коркуп, Алла үчүн ата-энеми карайын дебейт. Эл көзүнө карап калат. Ошон үчүн балдарды тарбиялашыбыз керек. Жетелеп келип тарбиялашыбыз керек. Үйрөтүшүбүз керек. Мектептерде ыйман сабагы берилбей аткандан кийин, өзүбүз үйдө ыйман сабагын бербей атканыбыздан кийин, мечитке атайын бирөө келип сабак талим тарбия берип атса, анан ага да алып келип бербесек, сөзсүз жооп беребиз Алланын астына барганда. Жооп бербей койбойбуз. Тойлорго акча кошуп конвертке атыбызды жазып койсок болобу? Атыңызды жазбасаңыз билбей калат ким берген. Кийин сиздин канчап келгениңизди ол билбей калат. Бул эми баягы карызга окшогон нерсе экен. Туурабы? Ошон үчүн жазыш керек. Бирок негизи бизде ушул жаман адат деп айтсак деле болот. Алып барсаң Алла үчүн жардам болсун деп алып барып берген жакшы. Бирок карыз эмес. Баары жазып тизмектелген болот. Оны күтөсүң. Өзүң болсо жөн эле той өткөрүң келип атат, бирок баягы карызды топтош үчүн кайра той кылыш керек болуп калып атат. Ошон үчүн жөн эле карыз эмес, жардам катары бериңиз, болбосо бербеңиз. Болбосо кечиңиз, акыретке калбаш керек. Бул жакшы нерсе эмес. Башка суроо жок экен. Жаңы үйлөнгөндө дааватка чыгып кетсе 40 күнгө чейин үйдөн чыкпаш керек дешет дейт. Жаңы үйлөнгөндө болушунча өзүнүн жаңы үй бүлөсү менен болуш керек. Көнгүчө, үйрөнүшкүчө, жаңы келген келинди тарбиялаш керек башынан, ыйманга, намазга, такыбага. Анан алып коюп таштап кетип калсак, жакшы эмес. Кантип таштап кетет өзү. Илим алуу парыз деп айтышат го. 50, 60, 70 жашта жашка чыкканда дагы парызбы? Ушинтип сабакка такай келип турсак, илим алганга өтөбү? Ар бирибизге парыз. Жашыбыз чектелбейт. Илим алыш парыз. Анан илим алыштын кайсыл илимдер парыз? Кайсыл илимдер парыз эмес? Парыз илим бул Алланы таануу илими ар бир адамга парыз. Бул Алланы таануу илими дегенибиз акыйда илими. Акыйда дегени Алланы таануу илими. Алланын жалгыздыгы, Алланын ысым сыпаттары, Алланын эч бир теңдеши жок экендиги, жалгыз Алла субханаху ва тааlanın өзүнө кулчулук кылуу деген илим бар, акыйда илими бул. Ушул илим ар бирибизге парыз. Кааласак, каалабасак ушул илимди билишибиз керек. Анан башка илимдер бар, парыз кифая дейт. Бул фард кифая фик илими мисал үчүн. Фик илими ар бирибизге эле парыз эмес. Кимдир бирөөгө гана парыз. Анан ушундай такай, ушундай илим мажилистеринде келипсе, бул илим болот. Илим болуп эсептелет. Сиз ар келген сайын жакшы нерсени үйрөнүп атасыз, ого амал кылып атасыз, бул илим боло берет. Жашты чектебеш керек. Жашты чектеген болбойт. Башка суроо барбы экен? Молдону жамандаган адамга кандай күнөө болот?
Bizде жакшы сөз бар го, молдону калачин кыйшык дебе деген. Бул жакшы сөз да кыргыздарда. Молдону эмнеге жамандап атат? Молдо эмес, башканы жамандаган дагы болбойт. Молдо менен башканын айыры бардыгы бап-бара бар. Бирок эгер молдо, биз айтып аткан молдо пайгамбардын мураскары болуп калсачы. Пайгамбарлардын мураскары бар кээ бир молдолор. Илимдүү, такыва молдолор бар. Аларга тил тийгизип алсак, пайгамбарга тил тийгизип алган болобуз. Пайгамбардын мураскорлоруна тил тийгизип алган болобуз. Биз өзүбүз кыйынсыйбыз го. Менин балама сөз тийгизип атасың, же менин атама сөз тийгизип атасың деп өзүбүз кандай арыбызга келебиз? Пайгамбарлардын мураскорлору болуп калса, молдого кандай кантебиз анда? Көп нерсе молдолорубуз илимдүү, такыва. Ошондуктан болушунча баарыбыз молдо эмес, баарыбызга эле тил тийгизбей эле кое берелик. Өлгөндө караш, кырк, жылдык, союш болбойт. Бирок анын аркасынан кандай сооп кылыш керек дейт. Эң биринчи өлүп кеткен адамга аркасынан дуа кылуу. Бизге мисал үчүн ата-энебиз өтүп кетти. Анда бизге үйрөтүлгөн Кур'ан аяттарынан бири дуа бар. Роббирхамхума кама роббаяни сагира. Роббим менин кичинекейимден чоңойткондугу үчүн ушу ата-энемди кечиргин. Райым кылгының деп дуа кылыш. Эгер ата-эне болсо. Тууган урук тааныш тамыры болгон болсо, о Роббим, ыйман менен өтүп кеткен болсо буну кечиргиниң. Эч бир көкүрөгүмө алар менен менин ортомдо жамандык салбагының деп аркасынан дуа кылыш. Эгерде ата-эне өтүп кетип, баласы жакшы жашап аткан болсо, илимдүү болсо, же салих бала боло турган болсо, анын кылган соопторунда ата-эне ал дүйнөдө шериктеш болот. Эгер соо иш кылам десе, ошол ата-энесине пайдасы тийсин деп жетимдерге жардам берсин. Ошол кылган сообуна ата-энеси шериктеш болот, өзүнүн сообунан кемибейт. Соёюн деп аткан жылкысын сойбой жетелеп алып барып жетимдин үйүнө байлап койсун, кандай сооп болот экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жетимди кепелетине алган адам кыямат күнү менен мынандай болот деген. Мынандай турабыз деген. Пайгамбарыбыз жанында турат деген. Жетимди кепелетине алуунун фазилети өтө чоң. Ошондуктан ушуга окшогон соо иштерди аткарганыбыз өлүп кеткен адамдын аркасынан жетет. Биз кылган сооп, ошол эле соопту биз да калабыз, ал да калат. Кемибейт. Намаз окуп дуа кылган болсо, ал дагы пайдалуу соопту. Башка суроолор? Оз эки болсо да бере бериңиздер. Өтүп кеткен ата-энебизге бир кой союп, хатым өткөрсөк, аксакалдар чакырып Кур'ан окутуп. Ушул кандай? Баягы жетимге берген жылкыдай эле болобу же? Жетимдердики алардан соогураак болот. Соо көбүрөөк болот. Себеби муктажыраак да жетим. Ол аксакалдар биринчиден жетим эмес. Экинчиден курсагы ток, кийими бүтүн. Көзү бозоргон, курсагым тойсо, кийими бүтүн болсо кана эле деген жетим көбүрөөк зарлайт Кудайга. Ошон үчүн алардын сообу көбүрөөк. Аксакалдарды чакырып соо иш кылсаңыз, ал дагы сооп. Бирок жетимдердикине жетпейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан эмес. Ким аксакалдарды чакырып, аларга тамак берсе, кыямат күнү мени менен мындай турат деп айткан эмес. Бирок бирөөгө даам берүү деген дагы чоң сооптордон болуп эсептелинет.
жетимдерге берген сооп менен аксакалдарга берген сооп экөөнү салыштыра турган болсок, жетимдердики сообураак болот. Аксакалдарды чакырып даам берсек, сооп, алардын патасын алсак дагы сооп, дуалары кабыл болуп калса, ал дагы жакшы. Экөөнү тең аткара бериңиз. Мазарларга коюлган эстелик, күмбөздөр, булардын бардыгы болбойт. Ким апарып кое турган болсо, исрапчылык күнөөсүн тартат. Динде жок деген амалды аткарып, анын да күнөөсүн тартат. Ким курган болсо алып салсын. Пайдалана турган жактарга берсин. Кээ-бир кабырларда кадимкидей эле бир комнат үй же бир үйдүн эле чыгымы кетип калган. Алланын астына барганда ар бирине жооп берет. Мына бул Алхакумут такасур деген сүрө бар. Алла насип кылса буга токтолобуз. Макка мушриктери кабырга барып алып, ушунчалык бири-бири менен мактанып, сыймыктанышкан. Эки уруу бири-бири менен акыры жүр болуп отуруп, кабырга чейин барышкан. Мына биздин кабиланын уурунун кабыры, мына силердики. Мына бул паландики. Бул мынандай авторитет болгон. Бул мынандай батыр болгон. Дешип өлүп жаткан өлүктөрү менен дагы сыймыктанышкан. Бириси келип туруп, бизде мынанча өткөн, силерде мынанча батыр, мынанча кыйын, мынанча бай өткөн, мына кабырды карагыла. Силердикин карагыла болуп, ушунчалыкка чейин жеткен булар. Биздики ошого окшоп атпайбы? Ананын эстелигине караганда бул жакшыраак салып атат. Бунун күмбөздөн көрө онуку жакшыраак. Бир күмбөз коюп коелучу эл көзүнө. Башка ким үчүн жасайсың ону? Эл көзүнөн башка кимден жасайсың? Бир сыймыктангандан башка эмнени жасайсың? Болбойт. Исраптын азабын тартасың. Динибизде жок амалды, мушриктердин кылган амалдарын кылгандын азабын тартасың. Мунун жообу оңой эмес. Болбойт. Дарак барак эгип коюш деле жок сүннөттө. Жок. Эгип койсо эчтеке эмес. Эгип койсо эч нерсе эмес, өсүп турсун, көлөкө болсун. Чымчык консун. Майли. Бул баягы хадис бар го. Дарак эгилип көлөкөсүнө чымчык консо, курт кумурска жесе мөмөсүнөн, анын дагы сообу барып турат деген. Дарак эгип койсо эч нерсе эмес. Бирок бизде бир баягы көк тал сайып коймой адат бар го. Бул адат ошо жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дарак бир чырпыкты же бутактап барып сайып кетпеди. Бушул курганга чейин азап көрбөй турат деп. Ал пайгамбарыбызга эле кас болгон, бизге эмес. Биз антип сайсак аны көрдөн көр азабынан же кабыр азабынан куткарбайбыз. Анын кереги жок, кургап кала турган даракты. Бирөө кичинекей күнөөгө андан кийин тооба кылса, экинчи күнү дагы күнөө кылып, тооба кылып жүрө берсе, кандай болот күнөөсү? Биринчи күндөгү кылган күнөөнү кайталап атабы же башка күнөө кылып атабы? Биринчи кылган күнөө менен экинчи күнгө үчүнчү кылган күнөө кайталана бере турган болсо, анын тообасы кабыл болбойт. Себеби айттык го, тообанын шарты кайталабаш керек ошол күнөө. Биринчи күндөн кылган, экинчи кылган күнөөсү башка болсо, ага өзүнчө башка тооба кылат, аны да кайталабайт. Анда кабыл алынат. Анан кайталай берсе, ошол эле күнөөнү кайталай бере турган болсо, ал тообасы кабыл алынбайт. Тообанын шарты кайталабаш керек, токтотуш керек. Кудай кечирсин деп кайталай берген болбойт. Вакыт болдубу? Менде бир жетим сагыр деп атабыз. Кандай адам жетим болот, кандай адам сагыр болот. Канча жашка чейин. Жетим атасы өтүп кеткен жетим болот. Атасынан айрылган жетим болот. Жашы балакат жашка чейин. Балакат жашы
биздин светтик закон боюнча 18 жаш деп коебуз бизде. Бирок андай эмес. Түш көрүп, аял эңсеп калган маалы бул балакат жашка жеткен болот. Мүмкүн 12 жаш, мүмкүн 15-16 жаш, мүмкүн 17-18 жаш. Ар кимиси ар кыл болот. Ошол жетим болот. Балакат жашка жетип, нарак беракта айырмалап, тиричилик кылып кете турган болсо, ал жетим деген сөздөн чыгат. Ага чейингиси. Анан сагыр деген сөз, сагыр деген арабтардан сагир деген сөздөн келип чыккан. Ошо жетимди жетим деп айтпай, сагыр, кичинекей деп мындай бир адептүү немеде колдонулгандагы адеп тили менен колдонуп туруп, сагыр деп койгон. Эми жетим деген сөз оор келет да. Жумшак сөз менен сагыр деп коебуз. Сагыр деген өзү кичинекей деген. Жетим кичинекей болгондуктан сагыр деп колдонулган. Жетим деген сөз оорураак колдонгондуктан. Заманга жараша 13-14 жаш. Мүмкүн ошол 18 жашка чейин карай берсек болот соопчулук үчүн. Эгер кимдир бирөөнү кепелетке алсак. Мүмкүн үйлөндүрүп, жайландырып койсок дагы андан дагы жакшы болот. Кээ бир адамдарды билебиз-чү. Кече күнү угуп калдым. Чоңой түшүптүр, карашыптыр. Анан кече үйлөп атышат экен. Бул кандай сону? Алланын астына барганда кандай сону сооп менен барат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын алдында, жанында жанаша турса, буга кандай сооп? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жанында качан жанаша турабыз? Пайгамбарыбыз кирген жаннатта киргенде, кошо киргенде жанында турабыз. Bunun darajалары эми айтып отуруштун кереги жок. Башка суроолор барбы экен? Убакыт. Некен? Жо бердим буга. Ооба күнөө үстөңкүсүнө жооп бердик го. Аба ырайыбы? Аба ырайы. Ооба. Телефонда Атайын аба ырайынан маалымат берип тургандар. Анан мүмкүн телефондон аба ырайларына карап атабыз. Аллах субханаху ва тааля бул жаратылышты жакшынакай бир тартипке салып койгон. Нукка салган. Бул нуктан чыкпайт. Мисал үчүн качан чагылган чаркылдайт. Абадагы ысык суу кагылышканда. Шамал кайдан пайда болот? Ысык суу кагылышканда абадагы, анан шамал пайда болот. Жер деле айланып атпайбы? Жаз, кыш келип атат. Аллах субханаху ва тааля ушундай бир тартипке салып койгон. Шамалдын, абанын өзгөрүшү, шамалдын нугунун өзгөрүшү, башка жактардан жаанды же булутту сүдүрөп келиши, бул Аллах субханаху ва тааля коюп койгон. Ушул кубулуштарга карап туруп, жаан жаайт, жаабайт деген нерсе мүмкүн болот. Ага ишенсек болот. Бул эч кандай пал ачканга кирбейт. Эртеңки күндө гайыпты билем дегенге кирбейт бул. Ширк болбойт. Пал да болбойт, бакшылык да болбойт. Анан башка кимдир ушу бакшыларга, палчыларга окшоп туруп анан эртең күн жаайт, жаабайт. Анан баягы Арстанбек Алайга окшоп кыш болбойт деген болсо, ал ширк болот, ыймандан ажырайт. Ыймандан чыгат. Буну менен биз ыйманыбызга таасири жок муну. Жылкы малдарды Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси бар. Биринчи издеп көрүңүз. Жок болуп үмүт үзүлгөн болсо эми акыры кайыр болсун. Анын соогуну эми багыштаган мен билбейт экен, болот болбойт экен. Бирок өзүңүз согуп аласыз.
уурдалган малыңызга, мээнетиңизге. Жоголгон болсо насип кылбай калбас. Аны башка бирөөгө багыштап жибергенди билбейт экен. Мүмкүн эми билем иншалла. Анан жана немени айт. Жылкы депсе мен баягы жылкылар жоготуп бакчыларга барганга түшүнүп кеттим. Болбойт. Кимдин жылкысы жоголсо, малы жоголсо, ага барып тарамыш окутуп, бөрүн жана башка булардын бардыгы ширк болот. Ошол туура эми чыгып калып атат. Ооба. Эртеге то жарга барасың дейт. Жан үстү токтоп жүрөт. Bir çayla naklıydı. Fakat kakras bir çayla da cadısında mallar nokta bir gamını. Bul Allah'ın sizge olgan sınavsı bolot. Birinciden nege aga surap bardınız, oşo jardın aslını siz izdebestен. Aga işeni barıp aldınız. Malыңыздын ал жак бул жака пут ташып кеткени билесиз. Мүмкүн бу жака пут ташты, мүмкүн бул жака, мүмкүн бул жака жайылып кетти. Бул жакшы эле, сиздин ыйманыңызга таасир бербейт эле. Бирок бакшка барган кадамыңыз таасир берип атат ыйманыңызга. А тууру чыгып калганы Алланын сыноосу сизге. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ким бакшыга, фалчыга барып, анын айтканына ишенип, тастыктаса ыймандан ажырайт деген. Ошон үчүн ага эмнеге барабыз? Ыймандан ажырагандан көрө ошо мал жоголуп кетпейби? Туурабы? Барбайбыз. Барсак эң жаман коркунуч бул ыйман жоготуу коркунучу. Мал дүнүйөнү ошо жардын ал жактан бул жактан таап алып атпайлыкпы? Ыйман табыш кыйын. Вакыт болду иншалла. Амин. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم.